Билим берүүнү эл аралык атаандаштыкка туруштук бере алгыдай деңгээлге көтөрүү үчүн макамы өзгөртүлгөн окуу жайларга 5 жылдын ичинде дүйнөдөгү мыкты делген 500 окуу жайдын катарына кошулуу милдети жүктөлдү. Буга чейинки 7 жогорку окуу жай 5 окуу жайдын тутумуна киргизилип, алардын академиялык укуктары кеңейди. İrileşүүнүн натыйжасында бизде 31 жогорку окуу жайларда жана 13 орто кесипчилик окуу жайларында кесиптер да бири-бири менен бирикмекчи. Бул да көрүп жатасыздар. Биринчиден профессорлук составты бириктирип, синергия жаратууга чоң өбөлгө түзмөкчү. Ошону менен бирге чыгымдарды азайтып, эффекти көбөйтөт деген үмүттөбүз. Жалпы жогорку окуу жайларда 234 миңдей студенттер билим алса, алардын 70 миңи чет элдиктер. Буга чейин окуу жайлардын квоталары өзгөрүүсүз калып, 6 миң гранттык орунга өткөн студенттер бюджеттик негизде билим алса болот. Бул процесстин башкалар үчүн оруксунбай турган негизде өтүп кетиш үчүн камсыз кылууга биз толук кандуу киришебиз жана муну ишке ашырабыз. Ата-энелерге Алмаз Бейшенович айтты, ата-энелер менен катуу иштешибиз керек. Биз окуу жайлар түшүндүрүшүбүз керек. Буга чейин мен орус тилинде да айттым. Бүгүн онлайн кабыл алуу башталып жүрүп атат экинчи күн. Студенттер эч кандай удургуп бир паникага алдырбашы керек. Кыргыз мамлекеттик юридикалык университети Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине, Ош мамлекеттик юридикалык институту Ош мамлекеттик университетине, Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети, Асаналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик геология, тоо-кен иштери жана жаратылыш ресурстарын өздөштүрүү университети кошулуп, Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин тутумуна кирди. Биринчиден өзүбүздүн структурабыздан бөлүнүп чыгып, өзгөчө статуска ээ болгон чоң имаратыбыз менен чоң бөлүнүп жашап жаткан университет кайра биздин өзүбүзгө кайтып атканына биз абдан чоң сүйүнүчтөбүз. Бул биринчиден жоопкерчилик. Мына окуу жылыбыз башталып электе, азыр кабыл алуунун үстүндө баарыбыз аракет жасап жатабыз. Кудай бурса, бул процесс өтө созулбайт. Жогорку окуу жайлардагы реформага ылайык заман талабына жараша кесиптердин багытын өзгөртүү менен бир адисти бир нече тармакты кошо кыска убакыт аралыгында үйрөнүп чыгышына шарт түзүлөт. Эми окуу жайлар каржылык булактарын өздөрү чечип, имаратты өзгөртүү тууралуу өздөрү чечимдерди кабыл ала алышат. Жаңы багыттарды киргизебиз. Мисалы биомедикалык инженерия деген сабактар киргизебиз. Бул техника менен медицинанын кесилишиндеги багыт. Жанагындай медициналык информатика дегенди киргизгенбиз. Бул IT технология менен медицина менен кесилишкен багыт. Жылдан жылга биз ошол багыттарды биздин ишканалар менен талкуулап киргизип атабыз. Ошол менен айткан багыттар уже биздин план наборуда бар, ошол жолдорго тапшырса болот. Техникалык окуу жайларды бириктирүүдөн эле жылына 4 миллион сом республикалык бюджеттен, 43 миллион сом атайын каражаттардын эсебинен үнөмдөлөт. Мында сырткары бирин-бири кайталаган административдик курамдар кыскартылат. Элиза Нурматова, Тимур Садыгалиев, Ала Тоо 24.